Казакстан суу каптоонун кесепеттери менен күрөшүн улантууда. Айрым аймактарга өзгөчө кырдаал жарыяланып, миңдеген адамдардын мал жандык үй жайын суу басты. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жабыркагандарга материалдык жардамдар берилерин билдирди. Расмий маалымат боюнча суу ташкыны башталгандан бери 72 миңден ашуун адам жашаган жеринен коопсуз жактарга эвакуацияланган. Учурда Батыш Казакстан, Атырау, Актөбө, Караганды, Костанай, Түндүк Казакстан жана Акмола областарында абал оор бойдон калууда. Ал эми Атырау областынын аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Андагы Улуу Жем дарыясынын нугун буруу үчүн жасалма плотиналарды жардыруу иштери жүрүүдө. Аны дыйкан чарбалар суу чогултуу үчүн курушкан. Жалпысынан Казакстанда 3686 жер үй, 557 коро жана 1822 дача жайлар суунун алдында калып, мал жандыктар кырылды. Жергиликтүү тургундар бийликти кырсыктын алдын алууга даярданбагандыгы үчүн сынга алышууда. Бул учурда Кыргызстан суу каптоодон жабыр тарткан боордош казак элине гуманитардык жардам жөнөттү. Ал үчүн министрлер кабинети 40 миллион сом бөлгөн. Жардам кербени 300 тоннаны камтыйт. Ал күрүч, кумшекер, кесме, таттуу азыктары, кийим-кече, электр буюмдары, матрас жана чатырлардан турат.